Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүн Казакстандын Конаев шаарында Октагон 88 турнири өтүүдө. Бул турнирде кыргызстандык мыкты мушкерлердин бири Марсель Нурланбек уулу беттешет. Кыргызстандык мушкердин беттешин сиздер түз эфирде кайдан көрө аласыздар? Бул тууралуу алдыда кененирээк айтабыз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Барына чексиз. Барына чексиз. Бүгүн Октагон 88 турнири Казакстандын Конаев шаарында орун алат. Анда Кыргызстандан жалпы 4 мушкер өздөрүнүн күчтөрүн сынашат. Эң маанилүү беттештердин биринде кыргызстандык Марсель Нурланбек уулу өзбекстандык Бобур Абдулазизов менен беттешиши керек болчу. Бирок беттешке бир күн калган учурда Бобур Абдулазизов салмакты кууй албагандыгы үчүн беттеш жокко чыгарылды. Эми кыргызстандык мушкер Азамат Тузелов аттуу буга чейин 5 беттеш өткөрүп 3 жолу жеңишке жеткен казакстандык мушкер менен беттеш өткөрөт. Кыргыз мушкерине албетте ийгилик каалайбыз. Марсель Нурланбек уулунан сырткары бул кечеде Кыргызстандан Ислам Каныбек уулу, Карим Юсупов жана Ринат Саякбаевтар беттештерди өткөрөт. Ал эми өзбекстандык Бобур Абдулазизовго жаңы атаандаш табылып, ал Нуржан Акишев аттуу казакстандык күчтүү мушкерге каршы чыгат экен. Бул беттеште Октагон уюму буга чейинкиден айырмаланып, ОАП тиркемеси аркылуу көрсөтүүнү туура чечкен. Жалпы Октагон 88 турнириндеги 5 беттеш ОАП тиркемеси аркылуу көрүүгө мүмкүн болот. Ал тиркемени кантип жүктөп көрсөңүздөр болот. Биз өзүбүздүн Алато Спорт Telegram каналыбызга маалыматты таштайбыз. Ошол жакта маалымат алып, өзүңүздөр каалагандай көчүрүп алып көрсөңүздөр болот. Ал эми урматтуу мекендештер, кыргызстандык мушкерлерге ийгилик каалайбыз. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.